Facebook социалдык тармагында Айдаркен шаарчасында тажиктер сүрөттөгү энени сабап салышкан деген маалымат тарап жатат. Бул боюнча Баткен ОИБ'нин басма сөз кызматы маалымат таратты. Облустук милициянын билдирүүсүнө ылайык, социалдык тармакта тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Тагыраагы, аял тажиктер тарабынан эмес, өзүнүн тууганы тарабынан сабылган. 18-декабрь күнү болжол менен саат 14:20 чамасында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Сур айылынын тургуну 30 жаштагы АУ өзүнүн 61 жаштагы чоң энесин жеңесин Айдаркен шаарындагы соода базарынан үйүңүзгө жеткирип коем деп алдап, Деу Матиз унаасына салып, жолдо бара жатканда апамды бакшы көз ачык молдого ысытма суутма кылып сен майып кылып койгонсуң деп уруп салып денесине жаракат келтирген. Бул факт Кадамжай рибинде бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Шектүү кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат деп жазылат маалыматта.